Сен тандап аласың ғой қыздарды, сулуу болуш керек, акылдуу болуш керек, мени ата энем айтканын кылыш керек деп. А кыздын дагы тандагачка акысы бар. Красавчик болуш керек, бай болуш керек дегенге акысы бар анын дагы. Сен кантип чертип тандайсың? Ал дагы чертип тандаган акысы бар. Биз негизи көп нерсени кеч кылат экенбиз да, кеч түшүнөт экенбиз. Анан өкүнүп жүрө берет экенбиз. Мисалы жөнөкөй эле мисал Малайзия сыяктуу өнүккөн өлкөлөргө, мусулман өлкөлөргө барсаңыз, ал жерде операцияга кирип кетип атса дуа кылып киргизет да. Жакшы болуп кетсин, айыгып кетсин, операциядан жакшы болуп чыксын деп. А бизде өлгөндөн кийин дуа кылышат да, өтүп кетти, жакшы адам эде, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп кафеде 200 адам чакырып, аш берип, той берип, ошо өлгөндөн кийин дуа кылышат да, дуа беришет өлгөн адамга. Ошону өлө электе эле кылсаң болбойбу? Биз көп нерсени кийин түшүнөбүз, анан кеч кылабыз да. Тескерисинен кылып коебуз. Мисалы 100 000 сом акча жоголуп калды, баш көзүмөн садака. Көчөдөн бир нерсеңиз түшүп калды, тыйынтып бир акчаңыз, телефоnuңуз түшүп калды, таппай калсаңыз, баш көзүмөн садака дейбиз да. Ошону жоголгонго чейин берип турсаң, ошо садака баледен сактайт. Биз көп нерсени кылбайбыз дагы, анан ошо зыян келгенде башыбызды кармап отуруп калабыз да. Айфонуңуз бир жерде калып кетип, издеп келесиз, 2 сааттап издеп, мен айфонум калып кетиптир, бул $1000 арзыбаган темир. Келип алып эле издей бересиз да. Урматтуу мекендешим, эгерде ушул дүйнөдө, соопторду акыретке алып кете турган дүйнөдө сиз бир тыйын дагы чогулта албай, акыретке эч нерсе алып кете албай калсаңыз, айфон үчүн кайгырыш эч нерсе эмес. Муну акыретке эч нерсе алып кете албай калгандар эмне деп кайгырат? Ойлонушубуз керек. Көп нерсени кеч түшүнүп калбайлы. Көздөрүбүз кабырда ачылып калбасын. Кээ бир адамдардын көзү махабатсыз калганда ачылат. Кызы девушкам таштап кетти деп көздөрү ачылат да. Жашоого орчундуу карай баштайт. Ошондо ийгиликке жетип кетет. Акча жагынан дагы, окуу жагынан дагы. А кээ бирөөлөрдүн ата энеси өтүп калса, көз жумган учурда көздөрү ачылат. Кээ бирөөлөрдүн жубайы таштап кетсе, ажырашып кетсе, ошондо көздөрү ачылат. Бирок кээ бирөөлөрдүн кабырда көзү ачылат, бул учурда кеч болот. Көзүң кабырда ачылып калбасын, урматтуу мекендешим. Ал учурда кеч болот, өтө кеч болот. Эже карындаштарыбызды кордобошубуз керек. Бүгүн фондторго жардам берип аткан фонддор айыл кылып чалып атат үйлөрдү. Ошо күйөөсүз калган адамдарга, аялдарга жардам берели деп квартираларды берип атат, бирок түгөтө албай койду. Жесир аялдар өтө көп, жетим балдар өтө көп. Аларды жеткирип болбой атат эч нерсени. Продуктан дагы, башканын дагы. Биз дагы жардам беребиз колон келишинче, бирок жеткирип болбой атат. Күн сайын 2 күн бирде ажырашуу да. Ажырашуу болбош керек. Фонддон жардам сурап келет дейт, көздөрүнөн жашы кыргыздын кызы. 5 кызыбыз бар, күйөөм кыз эле төрөйт экенсиң деп ажырашып кетти, таштап кетти дейт. 2 баласын бир колдо мынтип алып келип, 2 кызын жетелеп алып келет дейт. Күйөөм ичип кетти, бизди карабайт, продуктасы жок, өзүм иштейм, жетпей атат, жардам бергиле деп келет дейт да. Ал мажбурлугудан фонддун эшигин какпайт ал. Урматтуу эркектер, ойлонойлу, ойгонойлу. Турмуш оюнчук нерсе эмес. Ал аманат. Алланын аты менен аманатка аласың ал кызды, үйлөнөрдө. Ойлонушубуз керек маселеде. Урматтуу эркектер, эркек болушубуз керек. Биз акыретте аялдар биз үчүн жооп бербейт, биз аялдар үчүн жооп беребиз. Аллах табарак ва таала мында байкасаңыз, машинаны көбүнчө эркек минет, аттарды, жылкыларды, төөлөрдү бүт баардыгын эркек киши башкарат. Көп нерсе эркек кишиге баш ийет да. Нобель сыйлыгын алгандарды карасаңыз, только эркектер, көбү 80% эркектер. Кээ бир эле аялдар болсо, президенттерди карасаңыз, бизде Роза Отунбаева бар, калганы бүт эркектер. Айтайын дегеним, эркектер көп нерсе үчүн жооп берип калат акыретте. Сиз көчөгө чыгып кетесиз, рызкын таап келесиз, аялыңыз үйдө отура берет. Сиз жооп бересиз адаларга маселесине. Айтайын дегеним, көп нерсеге сиз жооп берет экенсиз, аялыңыз үчүн дагы сиз жооп бересиз. Бул маселеде ойлонойлу, ойгонойлу. Мурда сыртка барып келсең, сыртка барып чыкканыңда күйөөгө тием дейт да. Күйөөгө тийсем болду. Мындай имандуу болсо, иманы болсо, үй жайы шарт эмес, өзүбүз дагы кул болобуз. Ушинтип айтышат эле да. Азыр жаш кыздардын ой түшүнүгү өтө бузулган, байлыкка ушунчалык берилип калган. Эптеп экинчи болуп байга тийсем дагы макул, үйдө эле жатсам, ушул мага жашоо дейт да. Эптеп байга күйөөгө тийип алыш, жатыш да сааттан кечке. Эркектер намустуу болбой калдык, моюнга алыш керек. Эгер эркектер күчтүү болсо, эрктүү болсо, сабырдуу болсо, мен ойлойм, ажырашуу өтө кыскарат. Аллага аманатсыздар, алтын башыңыздар аман болсун. Бул 3 талак деп 5 эле тамга, бирок өтө оор сөз.